Талас Нылды Покровка жолунун 3 километрине өткөн жылы асфальт басылган. Быйылкы жылдын эсебинен бүгүнкү күнгө чейин 5 километрге асфальт басылды. Нылды айылына чейин дагы 5 километр бар. Бул ишке тиешелүү техникалар толук тартылган. Буюрса ошо 1 километрин аяктаган турабыз. Асфальттеги Манас Аксай асфальт заводунан келип атыр. Жакшы техникалар иштеп атыр, жумушчулар иштешип атыр. Буга чейин 5 километрин басып койдук буюрса. Таштак жолдо таласка каттаган Нылды, Сарыбулак арал айылдарынын тургундары айрыкча жол көйгөйү менен кайрылбаган жаа калган эмес. Эми мамлекет тарабынан колдоого алынып, арыштуу кадамдар жасалып жатканына жергиликтүүлөр ыраазы. Биздин укатыбыз негизи ушул жол менен эле да. Башка мисалы Талас областына байланыштуу жасайбыз. Анан бирок жакшы, бирок баягы өкмөт сөз берди эле бүтүрөбүз деп. Аракет кылышып атат. Мурун бул жол мисалы жол деген эле аты болбосо, баягы жөөк сыяктуу болуп калганда волна болуп, шифр болуп калган. Техниканы албетте биз постоянно карачубуз. Уход болбосо техника жүрбөйт го. Учурда мында басылып жаткан асфальт Манас айылындагы Аксай асфальт заводунан алынып келинет. Областта мындан тышкары бир катар район, айыл аймактарда айрыкча ички жолдорго асфальт төшөлүүдө. Жалпысынан быйыл 17 километрден ашык жолго асфальт басуу мерчемделген. Талас Нылды Покровка жолунун 5 километр аралыкта финансирование бардыгы техникалар подвать этпеси, заводубуз болуп башка иш-чаралар өз нугу менен кетсе, быйыл бүтөбүз буюрса. Андан тышкары Бакайата районунда жүрүп атат. Ключевка Май Бакыян деген жолубуз бар. Аерде 2 километр. Андан тышкары распоряжение менен бөлүнгөн атайын Ражап Жанаев атында көчө бар. Ошону аткарган жатабыз азыр. Ага дагы жол жумуштары жүрүп атат. Андан тышкары Кара Бура районунда Жоонту Молдасан айылынын ортосунда 4 километр 114 метр жолду басуу иштери жүрүп атат. Азыр жазалап атат жер жумуштары. Айыл аралык жана ички жолдорго асфальт төшөө өлкө президенти Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык ишке ашып, тиешелүү каражаттар мамлекеттен бөлүнүп берилген. Нурузбек Шабдамек уулу, Бексултан Рахатбек уулу, Талас району.